Hurmatly görärmanlar, egerde arzan jana işenimdүү bilet alabız desеңizdер, Gülmiraga gayrılыңızдар. 24 saat boyu sizlerge işenimdүү jana arzan bardyk багыттар боюнча biletтерди таап берет. Biletler kassadan bir top arzan jana kassadagıday arenda төлөнбөйт. Үйүнөн oturup үйүңүздөн gana bilet ala alasыз. Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV YouTube kanalının görermandары. Bul video amanat video dep koysok bolot. Antkeni bul Batkenden uşul meni menен atайын жолугуp uşul sözün prezidentke жеткизүү үчүн amanatın maga kалтырып кетти эле аксакал. Нуралы деген врач, азыр пенсиядагы мурдакы врач Ажы Койлубаев Нуралы аксакал атайын ошол Баткенден келген экен ошко. Мен ошко өз иштерим менен бардым эле. Ошол жерден мага атайын жолугуп, ушул качан келесиң деп күтүп отуруп келип, ушул аманатын Садыр Нуркожоевич Жапаровдун өзүнө жетсин деп айтып кетти. Бул эмне болгон аманат? Эми мен мындай учкай түшүндүрүп кетсем, муну бир 80-жылдардан кийин туулган биздин көп атуулдарыбыз балким түшүнбөй деле калышы мүмкүн. Айрыкча андан кийинки жаштар эми 80-жылдар түшүнүп деле калышы мүмкүн. Бирок бул көп жаштар түшүнбөй турган нерсе да. Бул убакыт боюнча маселе. Анткени биз кыргыздар, кыргызстандыктар, Кыргызстан 1 saat Өзбекстандан жана Тажикстандан алдыда жүрөбүз. Маселен, bizde saat 9 болгондо, аларда saat 8 болот. Алар эртең менен көбүрөөк укташат, көбүрөөк эс алып туруп, анан иш кылышат. Бул кандай болуп калган? Эми ушул жаш кийинки муундарга айтып кое турган нерсе, ушул 82-жылдардан болсо керек эле, жазгы убакыт, кышкы убакыт дегенди ойлоп чыгарышкан. Жазында 1 saat алдыга, кышында 1 saat артка кетиришип. Муну ушул орто муун, андан мурунку чоң муундардын баары билишет. Анан ошентип 91-жылы Союз урады. 91-жылы Союз урагандан кийин Өзбекстан менен Тажикстан кайра артка кайтып, ошол мурдакы жанакы окумуштуулар эме кылган географиялык биздин абалыбызга жараша убакытка кетишип, а биздики болсо Орусия менен кошо дайыма ошол алдыга артка жүрүп отурганбыз да. Жазында алдыга жылдырып коет элек, балким эсиңиздерде болсо керек. Анча-мынча кеч күздө, октябрда кайра артка жылдырып коет элек. Кышкы убакытка келди деп туруп. Ошентип Курманбек Бакиевдин мезгилинде жазгы убакытка 1 saat алдыга жылгызган бойдон биз токтоп калдык. Ал эми Өзбекстан, Тажикстан баштапкы калыбына келип 1 saat аркада. Азыр мисал үчүн аларда балдары бизге окшоп эртең менен кыйын эрте туруп, көздөр уйкусурап, караңгыда мектепке барбайт. Анткени 1 saat аркада жүрүшөт алар. Ошол кана укташат, кана дем алышат. Мындай адамдын физиологиялык жактан дагы бул убакыт менен байланышы аябай көп. Анткени биз биологиялык ичибизде саатыбыз бар да. Биздин биологиялык ички ритм менен ошол мамлекет койгон убакыт так болгондо бизде невроз, психоз дегендер болбой, эс алып, жакшы туруп, шашпай, кенен, натыйжалуу жумуштарды кылабыз да. Мына биз ушул Нуралы аксакал ушул нерсени көптөн бери көтөрүп, мисалы үчүн биринчи Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метрология борборуна мына мондай кат менен кайрылган экен. Андан кийин улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров деп, Садыр Нуркожоевич Жапаровга Кыргыз Республикасынын президентине кайрылыптыр. Айтор бул киши ушул баягы биздин мурунку табигый ченемдерге ылайыкташтырылган убакытка кайтып келебиз деп аябай көп эмгектерин сиңирип жатыптыр. Мына кече күнү сен качан ошол докторуңа келесиң, ошол күнү мен барып калайын деп оора болуп ошол Баткенден Ошко келиптир аксакал. Анан Ошто дагы мүмкүнчүлүк болбоду. Мен офисим жок ал жерде. Анан бир кафеге кирип эптеп аксакалды сүйлөттүм.
Aksakal özünün oyunu aytты. Негизги ой ушул. Урматтуу көрөрмандар, эми менин эле сөзүмдү же биздин эле каналды Садыр Нуркожоевич Жапаров көрүп калбаса керек. Эми Аксакал ушинтип суранды, ушу менин каналым аркылуу кайрылгысы келиптир. Эми урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, эгер көрүп калсаңыз, кокустан сизге жеткизип калса, балким сиз ушул нерсени туура деп, сиз буга жөн эле мындай кол коюп эле оңой эле кылып кое турган нерсе да, 1 саат аркага кайтсак, ошондо жанагындай, мына бизде азыр мисалы үчүн банктар саат 9-да, мен банктар боюнча дагы кийинки берүүлөрүмдө айтам, 9-да ишин башташат, анан эле тез жабылып калат. Андан көрө банктар 1 саат алдыга аркага жылдырсак, 8-де башталышат алардын иши. Эми мен жөнөкөй мисал катары айтып атам да, көп бир убакыт болот эле да, мен бул банктарды жөн эле айтып атам. Ошондой балдар болсо саат 8-де окууга барса, азыркы убакыт боюнча 9 болуп калат, уйкулары канып, кадимкидей караңгыда турбай. Мына кече күнү мен ошол бир машина менен кетип атсам, жанагы Аксакал шопур айтып атат, менин кичинекей неберем эртең менен барып итке таланып караңгыда, 1-класста окуган бала. Ушинтип кыйналып атат. Эми бул мисалдар аябай эле көп. Ушул эменин айынан, ушунун айынан бизде дайыма шашып жүрөбүз, убакыт жетишпейт. Анткени баары табиятка, жаратылышка каршы 1 саат алдыга жылдырып коюу менен бизде ушундай физиологиялык, психологиялык факторлордун болуп жаткандыгы. Анда эмесе Аксакалдын сөзүнө көңүл буралы. Ассаламу алейкум, Нуралова. Алейкум ассалам. Кандай көйгөйлүү мына убакыт боюнча айтамын деп жүрдүңүз эле, кагаздарым бар, өзүңө жеке көрсөтөмүн деп. Бул маселенин үстүнөн канча жылдан бери иштеп атасыз? Эмне себептен бул нерсени көтөрүп, эмне себептен эфир аркылуу ушинтип кайрылайын деп чечтиңиз? Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Президентибиз Садыр Нуркожоевич. Мына азыркы Кыргызстандын убактысы бир аз башка мамлекеттерге караганда 1 саат алкакта турган мамлекеттердин алдында биз 1 саат алдында жашабыз. Бул саат Союздун 81-жыл, Союз убагында 81-жылдан 90-жыл мына СССР таркаганга чейин саатта экономика, электр энергияны экономия кылабыз деп, кышкы саат, жазгы саат деп Советтер Союзу жылдырып ары бери кылып жүргөн эле. Андан кийин 91-жылдан баштап эркиндикке чыккандан кийин ар республика өздөрүнүн саатына калыбына келтиришти. Мисалы үчүн Өзбекстан 91-жылы, Тажикстан да 91-жылы жаратылыш саатына илгери бөлүнгөн саат алкагына түшүрүп алып туруп, анын ары бери жылдырган жок. А бизде Кыргызстан болсо 1091-ден 2005-жылга чейин кышкы саат, жазгы саат деп октябрда, апрелде жылдырып, алдыга артка жылдырып турган. Бирок 95-жылы токтоп калган. Алдыга жылган бойдон карап, мына 18 жылдан бери алдыга жылган бойдон башка республикалардан 1 саат алдыда жүрөбүз. Болгону мына Тажикстан, Өзбекстан. Мына 35 миллион халк азыр саатты карасаңыздар, бизде Кыргызстанда 3,5 болса, аларда Тажикстанда 35 миллион халкта 2,5 болду. Алар жаратылыш саатын өзүнө калтырганда, мындайча айтканда, бул саат биздики искусственный саат болуп жатат. Союздун мезгилинде 1 саат аркада жүрчү элек да ушул убакта, не? Ооба, 1 саат аркада. Союздун Өзбекстан, Тажикстандын бирдей жүрчү элек. Андан кийин бул саатты азыр алда коюлсак, мен как врач катары ушул лекциясын уккандан бери адамдардын невроз болуп калганын сезип жатам. Кандай лекция жөнүндө айтып атасыз? Бул тууралуу мен 1989-жылы айдын аягында Ереванда усовершенство окуусу баргандым 2 айлык. Ошол жерде насип кылганбы, ушул окумуштуулардын бир лекциясына катышып калган экенбиз. Ал жерде лекцияда ушул саат тууралуу бир чоң академик лекция окуду эле. Ушунда зыяндуу жактарыны, жаратылышка тийген зыяндарын, балдарга, жаштарга тийгизген зыяндыктарын айтып,
Бұл тура емес saat, тура емес. Адамдарды ақырында алып барады неврозға деп. Невроз эмне дегенде ал айтылды, невроз это человек между больным и здоровым деп. Азыр күндө кыргыз элин невроз болуп калгандарына бираз байкаштырып жүрөм да, анан тегеле жатпай ушу президентиме жеткирсем деген максатта мына бакыт иниме жолугушууга чакырдым да. Эми сиздер рахмат. Туура көрүңүздөр. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. 18 жылдар баары үйрөнүп калды, тигиндей болуп калды дегендер менен бул сааттын ордуна коюлса адамдардын ден соолугуна өтө чоң таасир берет. Эмне үчүн невроз болуп калды деп сезип жатам. Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда оору аябай көбөйдү. Молдолорго барсаң бир 100дөй адам молдода окутуп жатат. Бул невроздун показатели да. Кайсы жерге молдо болсо молдолордо адамдар окутуп аткан, нервтен кеткен да, бул невроз деген сөз. Эми Садыр Нургузоевич, мына жерде мен кызыгып жатып, УТСтен данныйларды алдым. Бул данныйда жазган Кыргызстан действительно находится 5-чи часовой поясда, а биз искусственно 6 жашап атабыз. Мына Тажикстан, Өзбекстан картаны карасаңыздар, астыбыздагы Исламабаддагы 5-чи поясда жашап атабыз. Биз казыр бугор болуп 6-чы саат часовой пояс менен кирип калганбыз. Мунун ден соолукка зыяндыктарын мындай байкап жүрүп, эми 10 жылдан бери аракет кылып жатам. 13-жылы 300 адам кол койдуруп, жогорку кеңешке президентибиз Атамбаевга, премьер-министрге жазганмын, толук болбоду. Андан кийин 2016-жылы Госдума ушул мен көтөргөн убакытты Госдумада көзөп калышты эле, ал жерде депутаттар бат эле баягындай изилдөөгө жөнөтүштү. Октябрда келиптир, саатты 1 саат алдыга артка жылдырыштагы азыр күндө биздин Кыргызстан 3 саат Москва айырмасы бар, Тажикстан, Өзбекстан 2 саат айырмасы бар. Эми азыр күндө мунун зыяндуу жагы, мусулмандын эң биринчи кыймылы таңгы намаз дейт. Биздин мектеп окуучулары бала бакчага баргандар андан мурда турушуп окууга жөнөшүп жатат. Ата-эне мажбур балдарды ойготуп жатат. Анда барган окуучулар калса уктап калып жатыптыр, баягы мугалимдерден сурасаң. Андан кийин шаарга барып эме кылсаң, неберелерди күйөөла кыздарым тимеле ыйлатып детсадка апараттар. Балдар уйкусу тойбогондо, уйкуга канбаганда алар ушундай чыр менен ойгонушат экендер. Ушундагы жакшылыкка алып барбайт экен да, нервный кылып. Андан кийин шаарга практика көрүп жүрөм. Балдарды ата-энеси жетелеп алып келет, таксиге отурганда тып тизесине коюп уктап калган балдарды көрүп жаттым эле, уйкусу ушпаган. Мен кээ бир жактар менен мындай эмелер менен байланыштым. Мисалы үчүн Германияда бир таанышым билесиң, бала уктаганда аны мажбур ойготкон болбойт дешти. Бала уйкусу канганда, аны жаратылыш эмеси убагында ойгонгон бул эң бир чоң нерв жагынан балдарга жардам берет дейт. Биз азыр болсо мажбур кылып атабыз. Мен айтарым ушул эле, бирок 10 жылдан бери жалгызы кылып эч кимге даже депутаттарга кайрылып. Ошол расмий жооп болдубу? Сиз жазган каттарга каяктан жооп келди? Мына 5 ай мурда президентке кат жаздым, президентибизге жетпей эле экологиядан, метеорологиядан андай мындай жооп берди. Баягы жооптору татыктуу эмес болду да. Анан силерге прямой кайрылайын деген чечимге келип, мына ушу бакыт инемди мажбур кылып жатат. Рахмат, Нуралова. Баягы натыйжа чыкпагандан кийин ал жооптордун эмеси болбойт да. Балким президентке жеткизбегендир, ошон үчүн атайын мени чакырыпсыз да. Президентке жеткен жок. Берги немелерден кайтты. Анан атайын сага кайрылышка мажбур болдум да.
Анан бул убакыттын ушундай болгонунун мындай өзү адам караңгы кезде укташ керек да, мындай жаныбарларга дагы таасири болобу экен же биз эми эрте туруп ушул мал жандык кыргызды билесиз мал жан менен эме болгон элдер да. Союз убагында ушу алдыга асыра жылдын даже Жириновскийдин сөзүн укканмын. Даже уйлар убагында сагылбай жылдан этип баягындай нормада сүтүн бербей койду деп айткан. Демек малга дагы таасир бар экен да. Малга дагы жаратылышка да таасир бар экен. Бул өзү Нуралова мындай караганда чын эле мурда ушул Союздун кезинде илимий негизде ушул бир алкакта Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан турсак, жер шаарыны бөлүшкөндө илимий негизде. Анан биздики баягы жасалма 1 саат алдыга болуп эле ошол бойдон туруп калыптырбыз. Эми муну азыркы кийинки кездеги жаш муундардын көбү билбейт да чынында. Муну көпчүлүгү билбейт. Бирок түшүнгөн адамдарга айтсаң, алар аябай жакшы түшүнүп жатышаттыр. Эсин бул ушинтип бара берсек бүт неврозго айланып калат экенбиз да. Азыр ар бирибиздин, мына ойлонуп көрүңүздөр, ар бириңердин ичиңерде, бирибиздин ичибизде внутренний шашылыш бар. Шашып жүрөбүз биз. Шашып жүрөбүз. Убакыттын берекеси жок. Мына мен Тажикстан, Өзбекстанга барып көрдүм. Просто 10 күндүк курортко барсаң, как будто 15 күн исалгандай болуп келесиң. Ал жерде шашылыш жок. Мисалы үчүн Жалалат менен мен Бахарстанды салыштырдым. Бахарстанга бардык, ушу шашпай баягы процедуралар 11ге чейин бүтөт. Жалалат болсо процедура саат 3ге чейин бүтпөйт. Эрте турса деле 3ге чейин бүтпөйт. Эрте турса деле 3ге чейин бүтпөйт. Мына ошондо невроз да мунун баардыгынын себеби. Невроз мына Өзбекстан, Тажикстан элдер аябай спокойно жүрөт да, шашылыш жок. Азыр авария көп деп жатабыз. Таксистерде дагы внутренний шашылыштар бар. Мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстанда мындай эле жол кырсыгына анча интернеттен карайбыз, мынчалык биздикиндей жок да. Ушул убакыттагы ушул аварияларга албетте таасир берип жатат деген ойдомун да. Жакшы, рахмат. Анда сөзүңүздү мен жеткизүүгө аракеттенемин. Эми бир натыйжа чыгып калаттыр. Чоң рахмат. Эми ушунча эми бул 4 сааттык жерге келип 5 сааттык жерге 5 минутта жооп берип атасың да. Эми мен бир кайрылган президентибиз Садыр Жапаров президентибизге кайрылып жатам да. Президентибиз мындай эме кылса саатты ордо коюп койсо, элибиздин бул балдарыбыздын ден соолугу жакшы болот деген. Биринчи оорунун эң бир баягы булагы нервный основа дейт. 90%, 80% нервный начало деп коет, нервтен башталат дейт. Ошолор бир аз азаябы деген ойдо, как врач айтып жатамын. Анан кийин мынау шаарга барып калсак, азыр айлы 1 класстагы балдар саат 6:30 туруп, чай ичип, испей, аларда шашып, ата-энеси шашылып, ушул шашкан нерсе кыргыз макалы барбы? Шайтан. Шашкан шайтандын иши. Шашкан шайтандын иши болуп жатпайбы? Бирок шаардагылар угуп, алар дагы детсадка жеткириш керек. Балдарды уктаткан бойдон, ыйлаган бойдон калтырышып, мындайча айтканда окуучуларды, детсадтагы жашындагы балдарды, нервный биз кыйнап жатабыз да. Эми Нуралова, ошол 80 канчанчы жылдан башталды эле? 82би? 81ден башталып электриндерген эконом кылабыз. Азыр мына 81-жылы туулган адамдар уже канчага чыгып калышты. Ошондой көбү түшүнбөйт мунучу, көбү түшүнбөйт. Муну мына ортоңку муун биз билебиз, студент кезде ошолор болгондугун. Сиз жакшы билесиз. Ал эми азыркылар ушундай экен дешип эле жүрөт да. Муну ушул сиз абдан туура демилгени көтөргөнсүз да. Эми президент угуп бир ушундан туура жыйынтык чыгарса, элибизге мен ойлойм жакшы эле бир мындай сиз айткандай жанагы шашпай, невроз болбой, кичине эс алып, эртең менен баштап дегендей да. Эми ушундай ниетим бар, ушул элге жакшы болуп калат эмден нервтерин сактаса, врач катары азаябы деп.
Rahmat anda siz uşul alыс жактан келип бизге ушул президентке элге журтка жетсин деп ушул маселени көтөрүпсүз. Эми бир натыйжа болуп калат деген үмүттөбүз. Рахмат, Алла разы болсун. Бакыт эми ушунчалык мага себепкер болуп жатасың. Мындайча 10 жыл эми айткан Кыргызстанда саатты сүйлөгөн бир эле жалгызмын деп өзүмдү эме кылып жүрүп элем, көбүнө айтып жүрдүм эле. Мына сен мага кошумча болдуң. Рахмат. Аллабыз. Мен бүгүн азыр эле жолдо келатканда таксист айтты да. Небирем эрте караңгыда мектепке барып, саат 8-де ит каап, доктурга жатып дейт. Эми мындай көп эле да бизде, билесиз да, көчөдө жол иттердин баары таңгамал жолдо жүрүшөт. Жаш балдар кетет, 1-класс, 2-класстын балдары. Ушундай жактары дагы көп болуп атат да. Тупа-туура айтасыңар. Эрте менен узатышын. Кеч кайтканда любой время ата-эне күтүп алса болот. Себеби убакыт. Анан Саратан убагында карагыла. Саратан убагында саат 9:30-да, эми шам 9-дан 15 мүнөт, эң жеткен 15 мүнөт окулат да. Шамдан кийин 10-га жакын балдар үйгө кирет. Балдар менен отуруп маектешкен семья азыр. Ооба. Мына Кудайга калса саатыбыз жылып ордуна келип калса, семья менен басуркомдо, кешинде ордунда турганда бир канча баарлашып турса болот. Азыркы күндө кечкирсе жатууга шашабыз, эртеси турууга шашабыз, жумушка шашабыз. Анан дагы бир жер. Азыркы күндө мына банктарды карагыла. Ушундай элдер алып чечкен организацияга карагыла. Адамдар саат 9-дан келет, 3 саатка чейин о жерге тураттар. Saat 12, 100 saatten keyin abet болот. 100 saat içinde kaçan telinет. Аны 3'ten biri telinет, 3'ten 2'si kalıp жатат. Аны okup dursanız баарын нервиштейт. Үлгүргөдүм алса кетишири. 3'ten keyin tursa turат, turбаса нервиштейт. Себеби уже geç болуп кетет. Кетип калышаттар да. Если saat 8'den başlasam, орыстар айтмакчы, производительность турда дагы өзөтүлө да. Мисалы үчүн мен врач саат 8'den жылганда 12'ge чейин 4 saat прием кылчумун. Азыр да иштейм эме кылып туруп. 9'dan 12'ge чейин 100 saat менен 1 saat айырмасы бар дейт. Бирок убакыт мындай бир эмеден уктум эле. 5 секунд дагы что-то играет. Bir spasmen 5 sekund kap kesse çempiyon bolbay kalat деген. Ооба. Анча-мынча тамашалап жүрөбүз. Кыргызстан, Тажикстан президенти айткандай, алар алдыга кетти, ушунча жылга өнүгүп кеттик, тиңдей кеттик, эме кылганда мен сурапман, биз бир жагдан алдабыз деп айтсам, билбей калышат. Өткөндө мага суроо бердиңиз го сен. Биз ал республикадан 1 saat алдабыз деп коём. Рахмат ага, рахмат. Жакшы, рахмат. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул Нуралы Койлубаев ажы атабыздын сөзүнөн бир жакшы тыянак чыгарып, ушуга жакшы бир маани берсеңиз, албетте кыргыз эли, кыргыз жери мындан утушта гана болот элек деген ишенимдемин. Урматтуу көрөрмандар, эгерде арзан жана ишенимдүү билет алабыз десеңиздер, Гүлмирага кайрылыңыздар. 24 saat бою сиздерге ишенимдүү жана арзан бардык багыттар боюнча билеттерди таап берет. Билеттер кассадан бир топ арзан жана кассадагыдай аренда төлөнбөйт. Үйүнөн отуруп, үйүңүздөн гана билет ала аласыз.